Билим берүү министрлигинин көчмө жыйыны алгачкы жолу Баткен облусунда өттү. Жыйынга министр баш болгон аталган ведомствонун өкүлдөрү жана Борбор калаадагы жогорку окуу жайлардын ректорлору, ошондой эле жергиликтүү билим берүү мекемелеринин жетекчилери менен катардагы мугалимдер катышып, агартуу жаатындагы актуалдуу маселелерди талкуулашты. Сырттан келген мугалимдерди турак жай менен камсыз кылуу, алардын жана электр энергиясына болгон жардам, же болбосо көмүр менен камсыз кылуу, мына ушундай маселелер азыр жок. Мен мына ушуларды кайрадан колго алса, тажрыйбалуу, күчтүү, жаңыча ой жүрткөн демиргелүү жаштар өз айылына келип иштегенге жакшы болот эле. Ошондой эле Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында аймактын билим берүү тармагын өнүктүрүү үчүн өлкөдөгү жогорку окуу жайларга чек ара айылдардан барган абитуриенттерди бюджеттик орундарга кабыл алууда артыкчылыктар каралган. Андыктан жогорку билимге ээ болгусу келген чек аралаш айылдардын тургундары каралган артыкчылыктардан пайдаланса болот. Жана жалпы конкурска катышып, жалпы республикалык тесттин негизинде бардыгы бирдей мамиледе кабыл алынат. Ушул чек арага жакын турган өзгөчө ушул Баткен областындагы чек арага жакын жайгашкан бүтүрүүчүлөр үчүн биздин деле улуттук университетте ошондой атайын категориясы менен бөлүштүрүлгөн жана артыкчылыгы менен мындай өтө турган мүмкүнчүлүгү бар окуучуларыбыз өтө баштаган. Билим берүү министрлигинин Баткенде өткөн көчмө жыйынында алыска айылдардан келген мугалимдер үчүн министрге түз кайрылып көйгөйлүү маселелерин айтып алууга шарт түзүлдү. Ошондой эле мектептерде окуу куралдардын жетишсиздиги, эскилиги жеткен класстык эмеректерди жаңылоо жана кошумча окуу корпустарын куруу маселелери да көтөрүлдү. Капиталдык ремонтторду жүргүзүү, ошо жайында боло турган баягы жайкы эс алуу учурунда окуучуларга лагерлерди уюштуруу маселеси, китептердин жетишпеген көйгөйлөрү, компьютер техникасы, анан эң курч коюлуп жаткан суроо бул инвентарлар болуп жатат. Баягы мектептерде ошо эмеректердин эскилиги жетип, окууга жараксыз болгон мектептер абдан көп. Ушул багытта көбүнчө суроо талаптар түшүп атат. Кудай буйрса ошонун чечүүнүн жолдорун издеп, таап, ишке ашырып, ушуларды жасамакчыбыз. Баткен областына келишет, экинчи күнү самолет менен учуп келип туруп, 2 жолу сүрөткө тартып туруп, кечинде артын карабай ош жака карап качып жүрүшөт депчи. Мен ойлойм, сиздер андай кылбастар, жатып кетиңиздер. Жыйындын экинчи бөлүгүнө облус башчысы жетектеген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, аймактагы билим берүү тармагындагы орчундуу маселелердин чечүү жолдору талкууланып, агартуу тармагынын бир катар кызматкерлерине билим берүүдөгү көп жылдык жемиштүү эмгектери үчүн Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин сыйлыктары тапшырылды.